Бүтүрүүчүлөрдүн жаркын келечегине кам көргөн Борбордук Азиядагы Америка университети билим берүүдө жаңы системаларга бай экендиги менен белгилүү. Долбоорлордун бири катары студенттердин алмашуу программасын айтууга болот. Атайын чыгарылышта аталган окуу жайдын ишмердүүлүгү кенен баяндалмакчы. Прелесть образовательных программ по обмену. Билим алуудагы программалардын бул түрү эң эле биринчиден өлкөлөр арасындагы достук көпүрөнү түзүү менен аны бекемдөөгө шарт түзөт. Адамдар бири-бири менен катташып, меймандостукка күбө болушат. Натыйжада түрдүү тармакта биргеликте иштөө мүмкүнчүлүгү да ачылат. Сотрудничество в различных сферах. Получая этот опыт, Бул окуу жайдан алып жаткан тажрыйбам катары адамдар менен баарлашуу, туура тааныш, досторду арттырууну айта алам. Келечекте Кыргызстанда жашасам да, алар менен кенен байланышып, жаңы долбоорлорду иштөө менен жеке карьерамды өнүктүрүүм мүмкүн. делать какие-то проекты и продвигаться по своей карьере. Борбордук Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн айтымында студенттердин алмашуусу менен иштеп жаткан программа жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Билим берүүнүн маанилүү шарты эл аралык мүнөздөмөнү камтыйт. Окуу жайда учурдун трендин көздөй, студенттердин жеке профессионалдуулук сапаттарын жогорулатуу үчүн бардык шарттар каралган. Университетке караган эл аралык студенттер кеңсеси чет өлкө студенттерин колдоо багытында иш жүргүзөт. Анда алмашуу программасы боюнча баштапкы даярдык аракеттер, студенттердин окуу жайдагы өткөрүлүүчү түрдүү иш-чараларга болгон көз караштары, алардын сунуш пикирлерин колдоо каралган. About the whole world, not only the US, but the whole world. Андан сырткары Кыргызстандагы мамлекеттик жана административдик мекемелерде Борбордук Азиядагы Америка университетиндеги чет өлкө студенттери үчүн визалык колдоо, алардын ата-энелеринин социалдык адаптация, жашоо жайы өңдүү суроолоруна кенен колдоо менен жооп берүү каралган. АКШга келгенде түшүндүм, жаралган бир топ көйгөйлөрдү биргеликте гана чечүүгө болоорун. Моя стажировка, они мне помогли понять, что Менин тажрыйбам жашоодо бардык нерсе кыйын эместигин далилдеди. Болгону адамдар менен тил табышуу, иштөө тармагында өзүңдү үлгүлүү көрсөтүү менен көп нерсеге жетише аласың. Анткени мындагы адамдар бизде эле, айырмасы жок. знакомиться с людьми, быть дружелюбными с людьми. Биз учурда алдыга коюлган план тапшырмалардын үстүндө иштеп жатабыз. Башка студенттик кеңселер менен биргеликте чет өлкө студенттери үчүн кызматтарды жогорулатуунун үстүндө иш алып баруудабыз. Себеби студенттик жашоонун академиялык эмес бөлүгү да дал ушул кеңсе аркылуу өткөрүлөт. За это короткое время я уже поменял, возможно, свое мировоззрение. У меня уже Кыска убакытта мен жеке көз карашымды өзгөртө алдым. Менде жаңы идеялар пайда болду. Өзүң бардык нерсеге күбө болгондон соң ой жүгүртүп салыштыра баштайсың. Бул жерде эмне жакшы, Кыргызстанда эмне жакшы экендигин. Мындан сырткары мен жашап жаткан америкалык үй бүлө менин да үй бүлөм айланды деп ишеним менен айта алам. Анткени Америкага келген күндөн тарта бул адамдар мени бардык жактан колдоого алышты. Алардын жардамында Америка жашоосуна бат эле көнүп кеттим десем жаңылышпайм. Думаю, именно их поддержка помогла мне быстро освоиться и как бы влиться в американскую жизнь. Эл аралык студенттер кеңсеси программа алкагында бакалаврдагы студенттердин алмашуусун дагы карайт. Бул кыймыл университеттер ортосундагы атайын келишим, меморандум же болбосо Erasmus+ аркылуу ишке ашырылат. Ар бир семестр сайын биз долбоордун тартибине карай студенттерди окууга жиберебиз жана каалоочулардын саны улам көбөйүп барат. Белгиленген гана сандагы орундуктар болгондугуна байланыштуу алгач конкурс жарыяланат. Ар бир семестр сайын 20-25 студент чет өлкөгө жол алышат. Мисалга 2017-жылдын жаз айындагы семестрде биздин студенттер АКШ, Польша, Түштүк Корея, Япония, Германия, Франциядагы жогорку окуу жайларына кабыл алынды. Профессора делают очень большой упор на то, чтобы Профессорлор бул багытта абдан чоң маани беришет. Мунун баары биздин гана пайдабызга. Окутуу жаатында түрдүү программалар камтылып, алардын үстүндө аракеттер кызуу жүрөт. Эң оболу алардын ар бир сабагынын басымдуу бөлүгү бир нерсе менен чагылдырылат. Анда сен чет өлкөнү Кыргызстан менен байланыштырууң зарыл. Специально запланировано так, что одно дело они обучают какую-то свою программу, но второе дело для того, что ты хочешь это все соединить с Кыргызстаном. Биздин миссия университет ичиндеги интернационалдык байланышты бекемдөө менен чет өлкө студенттеринин коомдогу ордун, жашоонун ар түрдүү, эл аралык жана маданият жаатында биргелешип иштөө багытын түзөт. Some of the topics that we cover focus on professionalism. Эң эле биринчиден чет өлкөдө билим алууда каалоо жана мотивация болуусу кажет. Кабыл алууда бир нече критерийлер каралган.
айтылган. Академиялык жетишкендик, профессорлордун жазуу түрүндөгү сунушу жана башкалар. Ар бир окуу жайдын өзүнүн талаптары бар. Ошол себептүү биз кабыл алууда жогорудагы критерийлерге жооп берсе гана аларды тандап алабыз. They're selected by the US. Эмне себептен студент алмашуу программасы боюнча кетүүсү керек? Биринчиден, чет өлкө адам тажрыйба арттыруу үчүн маанилүү фактор саналат. Strong references, but in particular for their potential for leadership. Well, there's no ideal candidate because we do all Программанын маанилүү sorts фактору of курстарды different баалары менен бир groups окуу жайдан and экинчи окуу жайга the main которуу. thing is Студенттер that we'd маданият, like to see социалдык жана people who профессионалдык are going to be өнүгүү жаатында leaders, чоң тажрыйбага ээ болушат. in whatever they're doing. Сам, как в прошлом участник образовательных программ по обмену, Мен хочу өзүм сказать о том, студенттерди что алмашуу программасынын данная программа, катышуучусу они болгондугум позволяют катары айткым келет. Аталган долбоор студенттер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Мында чет өлкө тарыхын, маданиятын, адамдардын жашоо шартына реалдуу карап баа берүүгө чоң өбөлгө түзөт. Мындан сырткары келип окуп жаткан студенттер Америкадагы Кыргызстандын посолу приезжают болушат. сюда и учатся здесь, они становятся своеобразными послами Кыргызской республики в Америке. Я начинаю становиться более Өзгөчө туулуп өскөн мекенин жөнүндө айтып берип жатканда патриоттук сезимдер ого бетер күчөйт жана Кыргызстан менен ты просто сыймыктанасың. гордишься то, что ты из Кыргызстана.